Bismillah. 10 aprel 2021 yıl. Биздин тажрыйбабызда ломбардтардан, банктардан акча алып күйүп кеткен, кор болгон адамдар жөнүндө көп биздин тажрыйбада кездешкен да. Банктар деле, ломбард деле үйүнөн бирөө насыя айырмасы жок. Негизи баардыгы эле 1%тен берсе да, 100%тен берсе да баары сүткорлук, аны баары эле билет. Анан ломбардтан өзгөчө көп адамдар алданышат да, кор болушат да. Ломбардтардын кээ бир кылыктарын, кээ бир жоруктарын айтып коелу. Ломбард менен банктардын айырмасы: банктар бир аз мындай айтканда кагаздарга бекемирээк болот. Алар ар бир аракетин кагазга түшүрөт, келишимдери болот, бүт келишимдерди түзөт, макулдуктарын алат, күрөөлөрдү коет дегендейчи. Алар мындай кагазга бекемирээк болот. Айырмасы ошол бир жагынан. Анан банктар анча мындай ачык айтып иш кылышат. Бирок кантсе дагы баары ошо сүткорлук болуп эсептелинет. Анан дагы айырмасы: банктардын пайыздары азыраак болот. Ал эми ломбардтардын пайызы көбүрөөк болот. Мисалы 2012 жылы сүткорлук ишин чектөө жөнүндө мыйзам чыккан. Ал мыйзам чыкканга чейин банктар жылына 40-50%ке чейин беришчү. Ал мыйзам чыккандан кийин банктар бир жылдык пайызын 25%дан ашыра албай калышты 2012ден бери. Анан алар дагы деле көтөрө албайт анданчы. Ал эми ломбардтарга эч кандай чектөө жок. Чектөө бар негизи, бирок алар сотко беришпейт да. Ломбардтардын пайызы канча? Алар күнүн айына 15-20дан берет, жылына эсептегенде 12 көйткөндө 180%, 150% болуп кетет да. Ломбардтардыкы жылына. Күнүнө айына эсептегенде аз көрүнө берет, бирок төлөп келгенде өтө көп болот. Анан ломбардтардын эң мындай туура эмес иш аракеттерин биз өтө көп көрөбүз. Ломбард иштеткендердин арасынан мындай инсаптуу, адамгерчиликтүү биз адамдарды өтө сейрек кездешет. Көбүнчө эле мындай процентке акча бере берип ташпор болуп кетишкен. Үйлөрүнө чейин барып, үйүнө буюмдарынан бери алып, 100 миң алган болсо проценттерди кошуп 500 миң, миллион, 2 миллион деп бир чеги жок, ушундай бир чеги жок проценттерди илип, же болбосо мисалы 200 миң алгандагы процентти миллион төлөп койгон. Бирок основной суммадан төлөсө дагы сен основной сумма төлөй элексиң деп кайра карыздарын көбөйтүп, же болбосо төлөгөн карыздарын төлөбөдү деп карыздардан кутулган болсо дагы, карыздар аз калган болсо дагы эч кандай карызың азайбады деп ушинтип мойнуна илип, андайлар өтө көп укканбыз да. Өтө көп. Ломбардтар менен иштешкен өтө опасный да. Өзүнүкүн эмес, башка бирөөнүн үйлөрүн кое коюп, документтерин бере коюп, ушинтип анан барып, үйүнө барып курдомат болуп, ушундай өтө көп. Ломбардтар өтө полит, өтө ыплас иш кылышат да, биз андай көп көргөнбүз. Ошол жана кандай ыплас кылышат, ошо жана берген акчалардын төлөмдөрүн мойнуна албай коет. Алар жанагы берген заемдордун бир катайын журналдарга катташпайт. Көбүнчө эле мындай эле левый кылып эле банктан алат дагы 20%дан, анан элдерге ошентип 100%дан сатат да. Анан ошол элдердин дагы анан ошол эң неме кетирген катасы, алар биринчиден ошол алган үчүн чоң катасы ошол, күнөөсү ошол. Ломбардтан акча алып 1000 сом алабы, 10 000 сом алабы, 100 000 сом алабы. Биринчи катасы алгандыгы. Экинчи катасы ошол алганда бергенде эч качан тил кат жазышпайт, эч качан. 100 000 алат, же болбосо 10 000 алат дагы. Анан кийин акчаны бирөөдөн берип берет, алып келип берет. Анан бере берет, анан кийин мен карыздан кутулуп бүттүм дегенде, жок, сен эч нерсе төлөгөн жоксуң дейт да. Анан тиги далилдей албай калат төлөгөндөрүн. Неме кылайын десе, үйүнүн документин коюп койгон, үкәсинин, күйөө баласынын машинасынын документин коюп койгон, машина алтынын тыштап койгон, кымбат чоң энесине калган алтындарын тыштап койгон. Тигилер болсо аны бир нерсе кылып жүрсөң нотариуска деп коркутуп, алдап, нотариуска кол койдуруп, үйлөрүнөн алдыртып берип, болбогон акчаларга үйүн алдыртып берип, машинасын алдыртып берип, чоң энесинин алтын шакектерин саттырып берип, күйөө баласынын же да бирөөсүнүн тагасынын үйлөрүн алдыртып берип, түшүнбөй эле же болбосо коркуп эле ушинтип карызың миллион болуп кетти деп үйлөрүнө чейин келип, тууган уруктар ажыраштырып, кайраштырып, ар нерсе кылып, ортого бир спортсмен балдар салып, да бирөөлөр кылып, курдомат кылып, анан
İşte lombarddar боюнча биз эч бир жакшы неме өчү укпайбыз да. Бир эле жолу болуп уккан, бир эле эки жолу укканбыз. Ушундай бир эки мындай кичине ынсаптуураак экен салыштырмалуу. Ушу проценттерди кечти деген ушу бир укканбыз, чынчыл. Анан калган учурларда көбүнчө эле ушу берген бербейди кылып ушундай кылган ломбардчылар өтө көп. Ошого биз сунуш берет элек, эч качан ломбарддан карыз албагыла, вообще банктан кредит албагыла. Эгер кече мурда күнү алган болсоңор, сөзсүз түрдө төлөмдөрүн берип атканда биринчи негизги суммадан кутулууга аракет кылгыла, негизги суммадан деп алыңыз депчи. Анан негизги суммадан алыңыз деп туруп видео камера менен барсаңыз, диктофон мынакей негизги суммадан видео жакшы же болсо тил кат жазбасачы, негизги сумманы берип та мынакей карызды болду токтотуң, процент токтотуңуз депчи. Анан эч качан мындай документ залог койбогула, экинчи кредит албагыла. Анан проценттери мынча болуп кетти, тигинче болуп кетти десе, аны төлөй албайбыз, процентин капа болосуң, капа болбойсуң, процентин төлөй албайбыз деп айткыла. Анан сотко бер деп айткыла. Анан минти берем, тигинти берем. Анан тергөөчүлөр менен да кээде кызматташат экенде бугуп калабыз. Тергөөчүлөр кээ бирлери мошенничество иш козгоймун давай карызын төлөп бер деп, анан тил каттар жаздыртып бир нерсе кылып эле. Ушин тергөөчүлөрдө анча-мынча инсабы жок тергөөчүлөрдө ошентип оперлер ушинтип ломбардчыларга кээде кызмат кылгандарын кээде угуп калабыз. Анан ломбардчылардын да бир өзгөчөлүгү эч сотко беришпейт. Эч сотко беришпейт. Ушу сотко бербей эле ызы чуу кылып коркутуп минти берем, тигинти берем, анан минти берем, тигинти берем деп үйүңөн айрылып каласың, көчөдө калып каласың деп ушинтип өтө ынсапсыз иштерге барышат экен ломбардчылар. Сотко бер десеңер эле болду. Мен төлөбөйм, сотко бер, эч кандай сүйлөшпөйм, эч нерсе кол койбойм, эч нерсе жазып бербейм депчи. Сотко бербейт ломбардчылар. Берген учурларын өтө кем болуп көрөбүз биз. Неге бербейт? Биринчиден булардын проценти өтө көп. 150-180% чейин. Себеби сотко берсе сот биринчиден булар ошо берген заемдорун катташпайт. Налог полокторун төлөбөй эптеп мындай киреше көбүрөөк түшсүн деп учет кылбай эле ушинтип акчаларды берип коет да. Анан сотко берсе сот сүткорлук ишин чектөө жөнүндө мыйзам негизинде ошол пайыздарын азайтып салышы мүмкүн. 10 эсе, 7 эсе пайыздарын азайтып жок кылып коюшу да мүмкүн да. Ошон сотко эч бербейт. Бергендерин көрө элекпиз. Анан мамлекеттик алымда төлөш керек. Ошого эч качан насыя албагыла. Банк болобу, өтө 1,5%тен болобу, ломбард болобу, көчөдө болобу, эч качан алдырбагыла. Биз үйүнөн ажырап кеткен, ажырашып кеткен, инсульт, инфаркт болуп, кредиттин айынан жүрөгү кармап, өлүп калып, касаль болуп, ушул асынып алганга чейин барып, кыскасы андай учурларды өтө көп көрөбүз. Өтө көп. Биз мындай кредиттен жыргап кеткен эч көрбөдүк бир дагы адамды. Ломбардтарда көрбөдүк жыргап кеткенчи. Эч көрбөдүк. Кыскасы ушу бизге ушунча кредит алган адамдар келген, өтө чоң суммалар менен, аз суммалар менен деле. Да бир инибиз келген 15 000 алган экен немеден ломбардтан. Анан төлөй албай кыйналып апасы ошо неме алганбы. Анан ломбард болсо 200 000 көтөрүп салыптыр. Жакшы эле бала. Анан биз бардык, бул кандай деген, бул болбойт, 200 000 деген бул көп деп, нотариустан кол койдурам деген, эч нерсе кол койбой кала дегенбиз. Анан 200 000ден 60 000ге түшүп, анан биз айттык, сен ошо 15 000ден ашык бербейт дедик. Анан анда макул анда деп, анан майлан жок дегенде бир 2-3 000 кошуп берилечек чыгымдарыбызга деп, анан ошентип зор кошуп түштү. Биздер аралашпаганда ошо 15 000 сомун 200 000 кылып коймок да. Анан 200 000 кылып, анан жерин алып коймок. Бул ломбард процентке берген адамдар ушундай ынсап болбойт экен. Үйүн алып койсом, машинасын алып койсом деп, ушундай адамдарды көргөнбүз. Жана мен бир эжени көргөм, ушул Кокстаны көрүшүп калдык. Өзү эле мен жаныма келип эле ушундай арманын айтып калды. Мен бул банктан карызым, бул банктан карызым, мен бөйрөгүмдү сатайын десем эч ким албайт, сага ошо сырымды айтайын дейт. Эже сатпаңыз, эч кандай бөйрөксү, эч нерсе сатпаңыз. Не болуп атат деп, анан арыздар жазышып, бир 2-3 жыл чозуп, эптеп карызын кутулду. Бирок үйүмдө келиним бар дейт, үйдө шарменде болом дейт, үйдө чыгарып койсо дейт. Мен шарменде болом, андан көрө деп ушундай жашоодон тойгондор көрдүк биз, кредит алгандарынчы. Үйүнөн чыгарып салгандар деле болду. Канча үйлөрүн арзан кетти, сатып үйрүп, банктар үйүн арзан балайт да. Ломбардтар болсо бир болгон бир 30 000, 50 000, 100 000 үчүн үйлөрүн тартып үйрүп, анан доверенность кол коюп, бир нерсеге кол коюп, только ушу утуласың, алданасың, кор болосуң, үйсүз каласың, ажырашасың, инсульт, инфаркт болосуң, түрмөгө камалып кетишиң да эчтеке эмес да бул. Кредит алгандар андай өтө көп бизде, мисалдарчы, миңдеп саналат Кыргызстанда. Кредиттин айынан кор болгон
өмүрү 10 жыл өмүрлөрү ушинтип кредит үчүн кетип бала чакасына ушу кредит төлөсүн деп Россия кетирип ушу кредит албаш керек болду, тооба кылыш керек, токтотуш керек. Анан эгер ошентсе да карыздар өтө баштан ашып ушуну кетип атса, юристтерге калыш керек. Сөзсүз юристтерге калыш керек. Юристтер мындай проценттер азыраак төлөй турган кылып, проценттер төлөбөй турган жолдорун көрсөтүп берет. Үйлөр кайтарып ала турган кылып, сөзсүз юрист адвокаттарга кайрылгыла.